Достор, барыңыздарга салам. Кызыл квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Сиздер биздин каналды колдоо иретинде лайк басып жана ошону менен катар подписаться кнопкасын басып кетсеңиз болот. Алдын ала чоң рахмат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Венгриянын адам ресурстары министрлигинин ортосунда спорт тармагында өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Меморандумдун максаты дене тарбия жана спорт тармагындагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоо жана өнүктүрүүгө багыт алуу деп кабарлашат министрликтен. Тараптар мамлекеттик спорт уюмдарынын ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүү жана төмөнкү багыттар боюнча спорт федерациялары менен башка спорт ишканаларынын ортосундагы кызматташтыкты колдоого алат. Алар улуттук спорт, массалык спорт, паралимпиадалык спорт, спорт илими жана билим берүү, спорттук технологиялар жана спорт инфраструктурасы, спорттогу допингге каршы күрөш, ири спорттук иш-чараларды өткөрүү, балдар жана жаштар спорту жаатында болмокчу. Эки өлкөнүн спорт жаатында кызматташуу маселелери ар тараптуу талкууланды. Бишкектеги айланма жолдо жол кырсыгы катталып, 2 адам жеринде жан берди. Дагы 10дон ашуун жаран жабыркап, ооруканага жеткирилди дешет Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо бөлүмүнөн. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн 7 ноябрда айланма жолдо орун алды. Анда кичи автобус менен Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаалар сүзүшүп, кырсыктын кесепетинен жоготуулар болду.